кан күйгөн согуш аяктап жергибизде жеңиш желеги желбирегенде 80 жылга аяк басты. Мына ушул бүгүнкү күnkү эркиндигибиз тынчтык күндүн илеби оңойлтоң жерден эле келе калган жок. Канчалаган аталарыбыз, агаларыбыз канын төгүп, кас душманга, фашисттик Германия немистерге карай 1418 күн бою бел чечпей, кирпи кирмебей, тынымсыз мөндүрдөй ок жаадырып, жанын оозуна тиштеп, жеңиштин даамын татырды. Не деген күлгүндөй эр азаматтар эл жер мекенине кайтпай калды. Аман эсен кайткандары деле колу бутунан ажырап, же акыл эсине доо кетип, айтор жарым жан болуп кайтышты. Мунусуна да тобо кылган топук элибиз алтын баштын амандыгына шүгүрчүлүктеп, жоокерлердин жолун тосуп, бир ыйлап, бир кубанып, айыл-айылдарда, шаар-шаарларда майрамдык шаң, ыр-күүлөр жаңырып турду. Ал кез 1945 жылдын 9 май күнү эле. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жер-жерлерде жеңиш ырырдалып, кан майдандан кайтпай калган эр азаматтардын эрдиктерине таазим этүү менен согуш ардагерлерине сый-урматтар көргөзүлүп, оорукта эмгектенген эмгекчил элдин күн тыным, түн уйкудан кетип, жасаган эмгектерин, кажыбас кайраттуулуктарын белгилеп, каалоо тилектер айтылып келет. Тоң жергесинде да ар жыл сайын эскерүү иш-чарасы майрамдык маанай менен коштолуп, жергиликтүү калк, келген меймандар арасы суюлуп, азайып кеткен кан майдандын катышуучуларына баштарын ийип, таазим этишип, кайтпай калган жоокерлердин эстелигине гүл чамбарлар коюшууда. Мындай саамалыктар өлкөнүн бардык булуң бурчтарында өткөрүлүп жаткан учур. Тоң районунун эли дагы бул улуу күндө иштеги ийгиликтери менен тосуп жатышат. Атайын майрамдык жүрүштөр уюштурулган. Жеңиш желеги айыл-айылдарды шаңга бөлөп, көккө желбиреп турду. Район боюнча 3000ден ашык жоокер кан күйгөн батышка аттанып, 1222 адам окко учуп, 600дөйү дайын дареги жок болуп, дайынсыз жоголгон. 1248-и кичи мекенине кайтып келген. Учурда бир да согуш ардагери жок. Согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн 43 адам Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланышкан. Бүгүнкү өткөрүлгөн иш-чаранын түпкү маңызы мына ушул эрдиктерге таазим этүү. Биздин турмушубуз биз самаландай болду. Субанкул экөөбүз эмгегибиз менен жетилдик. Жаз күз дебей кетмен колдон түшчү эмес. Далай тер төгүлдү. Жаңы заманда мээнетибиз кайтты. Үйлүү, жайлуу болдук. Мал да күттүк. Тилегибизге жетип, 3 уулду болдук. Убакыт өтө берди. Бирге өскөн теректей болуп, уулдарым да эржетти. Ар кимиси өз жолдорун жолдоп калышты. Кыргызстан өлкөнүн терең талында жайгашкандыктан, оорукта, эмгектен жаранган, жеңиш үчүн согуштагыдай эле кызмат өтөшкөн. Тоң райондук аскер комиссиятынын маалыматы боюнча согуштан кийин 1248 адам кайтып келген болсо, тилекке каршы бүгүн арабызда көзү тирүү ардагерлерибиз жок экендиги өкүндүрөт. Район боюнча акыркы согуш ардагерлери Бейшенбаев Түркөнахон атабыз 99 жашында 2025 жылдын февраль айында дүйнөдөн кайтыш болгон. Мезгилдин үстөмдүгүнө байланыштуу районубуздун аймагында бүгүнкү күндө оорукта эмгектенген жүздөгөн ата-энелерибиздин ичинен арабызда 4 гана адам калгандыгы өкүндүрбөй койбойт. Элибиздин эртеңи, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн тынымсыз иштей берүүгө чакырам. Жергебизде тынчтык туусу желбиреп, эч качан октун үнү кылбасын, энелердин ыы болбосун. Жагы бир жолу майрамыңыздар менен. Оорукта калган эңкейген чал, эмгектеген баладан башкасы баары тең орок оруп, кетмен чаап, кулак байлап, эгин эгеп, кырман сапырып,
байпак мээлей кийим кече түйүп айтор колдо барын жоокерлерге жөнөтүп турушкан эмеспи. Ошол учурда өзгөлөрдөн өзгөчөлөнүп талбас эмгек өтөгөн 213 адам ошол согуш маалында эле ооруктун эмгекчиси деп аталып калышкан. Ал эми бүгүнкү күндө бар болгону 4 гана ооруктун катышуучусу бар. Согуш ардагерлеринин 21 жесири калды. Тоң районунун эли аларды сый урмат менен карашат. Ар бир айылда жеңиш эс алуу жайларында эстеликтер орнотулуп, жыл сайын оңдолуп түздөлүп турат. Райондун маданият тармагынын өнөрпоздору театралдаштырылган оюн зооктор көргөзүштү. Өлбөс полктун майрамдык жүрүшү жеңиш алып келген аталардын, агалардын өлбөстүк эрдиктерин даңазалады. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Атам Салбаев Асан Акун 1941 жылы согушка барып, 44 жылы согуштан жарадар болуп кайтып келген. Кайтып келгенден кийин Ленин атында колхоздо көп жыл эмгектенген. Анан 1987 жылы сентябрда каза болгон. Атам Украина фронтунда болгон. 3-чү даражадагы ранение менен келип, көп жыл колхозда эмгектенген. Жалпы прогрессивдүү эл улуу атамекендик согушта фашисттик Германияны жеңгендигинин 80 жылдыгы майрамдап жатат. Биздин Тоң районунда дагы ушу улуу атамекендик согушка 160 миңден ашык киши барып, бир тобу кайтыш болуп, айрымдары аман эсен кайра келишкен. Ушу ата-бабанын эмгектерин туура баалап, ошолордун эмгегин кийинки муундарга өткөрүп берүү максатында мына Тоң районунда бүгүн чоң парад, майрам болуп атат. Тоң районунун акими Бакытбек Осмонов өзү жетекчилик алып, ооруктун катышуучуларына, согуш ардагерлеринин жесирлерине материалдык, моралдык жактан колдоо көргөзүштү. Улуу жеңиштин 80 жылдыгы майрамдык ыр-күүлөр менен коштолуп, жергебизде тынчтык болсун деген каалоо тилектер айтылып, ар бир атам үчүн асир алып, унутулгус күндөрдөн болуп калды. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң районунан.